12-13 октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештерине кирген өлкө лидерлеринин катышуусунда саммит өтөт. Ага Бишкек шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп, даярдык иштеринин соңку этаптары жүрүүдө. Ага ылайык Борбор калаанын кире беришиндеги Аска Таш этно комплекси толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, анда фонтан, эс алуу үчүн сквер, унаа жолунун жээктерине жаңыдан бордюрлар коюлган. Ошондой эле Юлиус Фучик көчөсү менен Чүй проспектисинин кесилишиндеги Стелла жаңы ландшафттык аймакка айландырылып, ал жаңы көчөттөр менен гана эмес, декоративдик элементтер менен да кооздолду. Узундугу 350 000 метр квадрат суга суу түтүгүн орнотуу иштери аяктады. Мунун аркасында жаңы аймак автоматтык түрдө сугарылат. Стелланын аймагына 330 метр квадрат аянтка газон чөптүн үрөөнү себилген. Ошондой эле улуттук шырдактын түрүндөгү түркүн түстүү табигый таштардын оюму чийилген. Андан тышкары жаңы ийне жалбырактуу туялардын жана арчалардын сорттору, ошондой эле бонсай, юкка, кызыл барбарис, спирея жана табак жалбырактуу түрлөрү эгилген. Аска Таш комплексиндеги освещенияси, фонтандары, бордюрларды, огражденияси, ушул баардыгын планга разметкасы жолдун целый комплексти биз ремонт кылып, даярдап, скамейкалары даярдадык. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, өзгөчө мына бордюрду быйыл шуну жаңы жасадык. Бул деген биздин келген коноктордун коопсуздугу үчүн да жасалып аткан нерсе. Фучик көчөсүнөн Бешеналиевага чейин эки жолдун эки бетин арча, батыштык арча, барабан аттуу отургуздук. Мындан сырткары биз бул жерде туя смарагд отургуздук. Анан туя Little Giant деген бул формазы тугум сыяктуу, мындай абдан кооз, өзүңөр эле көрүп турасыңар. Мындан сырткары ошол эле жумуштун алкагында ушул Фучик Чүй көчөсүнүн кесилишинде биз намнол Стелланы ландшафтын дизайн кылып туруп жасадык. Андан тышкары калаадагы жол жээгине чыгып кеткен имараттарды бузуу, тротуарларды куруу жана көрүнүк жарнактарды жаңылоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми Аска Таш этно комплексинен тарта резиденцияга чейин көчөлөрдү жарыктандыруу үчүн жалпы 220 даана 15 ваттык чырактар Орусиядан алынып келинип орнотулган. 23 көчө, андан мурда өзүбүздө дагы 18 көчө бар эле, баягы жылдын башында кирген, титулга кирген. Ал 18 көчө да бүттү. Андан тышкары баягы шаардын мэринин демилгеси менен башталган могу 23 көчө, бул да аяктап 10 октябрда эртең Кудай буйруса баарын тапшырганга аракет кылабыз. Көчө жарыктандыруу иштери жүрүп атат. Аска Таш комплексинен баштап резиденцияга чейин көчө жарыктандыруу иштеринен айта кетсем, Аска Таш комплексин бүт жаңылаттык. Өзүңүздөр көргөндөй 3 метрлик декоративдүү светильниктер коюлду, 20 штук. Андан тышкары 100дөн ашык светильниктер алмашылды. Чыңгыз Айтматов проспектисин эски опораларды алмаштыруу иштерин жүргүзүп, азыркы учурда жаңы декоративдүү кооз опораларды койдук. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкө башчыларынын жолугушуусу учурунда Бишкек жана Чүйдө 4000ден ашык күч кызматкерлери коопсуздукту камсыздап 250 унаа тартылат. Саммит учурунда талаптагыдай тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында ыкчам штаб түзүлгөн. Иш-чарага байланыштуу Бишкектин айрым көчөлөрүнө, Манас аэропортунан Фучик көчөсүнө чейин, Чүй проспектисинде Манас жана Айтматов проспектисинен мамлекеттик резиденцияга чейин, Садырбаев көчөсүнөн Атабейт мемориалдык комплексине чейин Бишкек кант айланма жолуна маал менен чектөөлөр киргизилип турат. Иш-чараны өткөрүү мезгилинде Бишкек гарнизонунун ички иштер органдарынын жана Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын үздүк курамы кызмат өтөөнүн күчөтүлгөн вариантында которулат. Ошондой эле ички иштер органдарынын кезметчи бөлүктөрүнө алдында күчөтүлгөн тергөө ыкчам топтору кезметтерди уюштуруп иш алып барат. Мындан тышкары өзгөчө маанилүү шаардагы стратегиялык жана кайтарылуучу объекттерди, жашоо турмушта камсыз кылуучу жана турмуш тиричилик объектилери кайтарууну күчөтүүгө каралган, күчөтүү иш-чаралары каралган. Ошондой эле жолугушуу учурунда электр самокаттарды тебүүгө чектөө 12 октябрда таң эртеден түнкү саат 12:00 чейин делегациялар жүрүүчү жолдордо киргизилмекчи. Бул күндөрү Бишкектин мектептери жана бала бакчалары да жабык болот. Маалыматка караганда мектептер онлайн режимде ишин уланта берет. Ал эми бала бакчалар ишин убактылуу токтотуп турат. Нурзада Сыдыкова, Азамат Ахмат уулу, регион, Бишкек шаары.